аялдардын зордук зомбулугуна эмне үчүн эркек киши бул нерсеге кызыктуу болду экен деген суроо жаралат. Энеден жакшы тарбия алган жигит эч качан ага жол бербейт. Үй бүлөлөрүн чыштап кеткенде ошол алиментти мамлекет төрөп бере турган кылып, мамлекет өзүнүн анан ар кандай багыт менен өндүрүп ала турган жолдору аябай көп. Чоң коррупционер болсо, ошончолук каражаты көп болот экен. Силерде деле мындай сынуу болот экен да, жан дүйнөдө. Вот, төрөтүп алгандан чыштап коюп, на произвол судьбы, октябрь окуялары болгондо, революция болгондо, дружинник болуп, шаардын коопсуздугун карап сактап калды. Мен бул нерсенин ичинде өскөм, обратно жагынан тетири иштеп кетип, биз да ошол системанын курманы болуп калганбыз. Адилеттүүлүк бар экен, Кудай жараткан бар экен. 3 отурумда тең акталып чыгып, бүгүнкү күндө астыңарда отурабыз. Романтика жаатына кандай болдуңуз экен деген аябай ичимде суроо пайда болду. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы Кыргыздын тыңчыкма уул кыздары менен тааныштырууну улантам. Жана бүгүнкү мейманым Давлянов Дамирбек мырза. Жакындан таанышып, буюрса эл журтка жан дүйнөңүздү ачып, максатыңызды көргөзүп беребиз деген ойдон. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Шайлоого аттанып атыптырсыз. Анан шайлоого аттанып атканда негизи эркек киши бир баягы коомдо орночо калгысы келгенде, өзүн көргөзгүсү келгенде, ушундай депутат деген значокту тагынгысы келгенде чыгат го. А сизде шайлоого аттануунун себеби кандай болот? Бизде ата бабабыздан калган жакшы сөз бар. Жакшы ниет жарым ырыс деген. Анан бүткүл амалдар ниетке жараша болот экен. Мен бала кезегимден бери 16 жашымда элиме, мекениме ант берген жигитмин. Көп жылдан бери ички иштер органдарында иштеп келдим. Ал жакта бүгүн ардакты эс алууга чыккам. Ага бир 4 жылдай чукулдап калды. Андан соң коомдук иштер менен алектенип, жаштар демилгелүү борборлорун түзүп, элге кызмат кылып жүрүп, өзүбүз биз жаштар, эрктүү жаштар саясатка аралашып, бир жакшы багытка, туура нукка элибиздин бир жашоосун өзгөрткөнү аракет кылбасак болбой тургандай, ол көрүнүш жаралганына байланыштуу. Бүгүнкү күндө биз саясатка, элибизге, журтубузга, мекенибизге бир ак кызмат кылалы, келечек муунга бир татыктуу бир келечек куруп берели деген ниет, ой максаттар менен аттанып атабыз. Ошол. Жакшы. Анан ушу программаңыздагы зордук зомбулукка каршы баягы программаңызга ошол максатты киргизип, ошого каршы мындай иш аракеттерди көрөм деп атканыңыздын өзү мага аябай кызыктуу болду. Негизи аялдардын зордук зомбулугуна эркектер деле анчейин да бейкапар маани жасашат дагы, аялдардын зордук зомбулугуна каршы аял өзү эле чыгып, биз мындайды чыдабашыбыз керек, биз буга каршы чыгышыбыз керек деп өктөм үн чыгаргандар аялдар эле да. Анан эмне үчүн эркек киши бул нерсеге кызыктуу болду экен деген суроо жаралат менде. Бизде эненин таманын астында жаннат деп айтылат. Бул деген сөз өтө маанилүү. Энеден коом башталат. Энеден бүт нерсе башталат. Анткени бизди төрөгөн энелерибиз 9 ай кыйналып, өзүнүн ден соолугун кетирип, андан соң төрөп, тарбия берип, чоңойтуп, өмүрүн арнайт экен бизге. Анан ошого байланыштуу бизде ушундай бир менде бир сезим пайда болуп, аял кишилерибиз, биздин апаларыбыз, энелерибиз, эжелерибиз, карындаштарыбыз жана кыздарыбыз, сиз эң туура белгилеп кеттиңиз. Канчалаган көтөргөн маселелер болду, зордук зомбулук боюнча, алардын укуктары тебеленгени боюнча. Бирок ал мондай көтөрүлгөн маселе боюнча эле ошол бойдон калып келүүдө.
Бүгүнкү күнгө чейин биздин тарыхыбызды карасак да бир да мындай мырзалар, бир жигиттер аялдардын бир укугун үчүн бир туруп берели, бир кызмат кылып берели өзүбүздүн энелерибиз үчүн деп чыкпаптыр. Ошодон улам жан дүйнөм бир зээнибиз кейип, анан биз ушул жолго чыгып, мен аялдардын бир акысы үчүн бир ак кызмат кылып берейин, бир күрөшүп берейин деген ой максатта өзүбүздүн бүгүнкү күндө программабызга киргизип, мындай пландаштырып жатабыз, Кудай буйрса. Анткени энеден бүт нерсе башталат. Бүт нерсенин башталгычы бул эне. Эне бул ыйык. Эне жөнүндө, аял киши жөнүндө биз айта турган сөз аябай көп. Биз эне бул ыйык. Биз энелерибиз, карындаштарыбыз, эжелерибиз, кыздарыбыз үчүн биз ак кызмат кылганы Кудайым буйрса даярбыз. И ар бир акысы тебеленген акысы үчүн да күрөшкөнү даярбыз, Кудайым буйрса. Сонун нерсе экен. Негизи ооба туура айтасыз. Бир улутту талкалагың келсе, анан аялдарын мындай бузуп койсоң эле улут талкаланат экен да. Анткени ушул аялдан ген өтөт экен, ушул көбүрөөк 70% аялдан ушул тарбиянын баарын алат экен. Эгерде аялы билимдүү болсо, илимдүү болсо, ошондо татыктуу урпактар тарбияланат дейт экен да. Анан ушул мырзалардын агрессивдүү болуп атканы, ошо эркектердин эркек боло албай атканы, көчө эле интернеттен көрдүк, кадимкидей көчөгө жаткырып алып, бетин талаштыра тийип аткан бир видеону көрдүк. Бул абдан үрөй учурду. Анан кандай деп ойлойсуз? Балким биз мырзаларды дагы бир туура жолго багыттаганга дагы бир кандайдыр бир нерселерди ойлоп чыгышыбыз керекпи? Же мырзаларга кандай тарбия жетпей атат, эмне жетпей атат? Инстаграм баракчадан эң көп сөккөн, оозго алгыс жаман сөздөрдү айткан ошо аялдарга эркектер болуп атат. Бул зээнибизди кейитип атат да. Биз эмне кылсак ушундай адамдарды оңдой алабыз? Эң туура айтасыз. Менин өзүм жеке пикирим, балким бир канча топ биздин мырзаларыбыз, жигиттерибиз менин сөзүмө кошула албаса керек. Менин оюмча, өзүн сыйлаган, өзүн намыстуу деп эсептеген жигит киши эч качан аял кишиге кол көтөрбөйт. Анын кол көтөрүш түгүл бир жаман сөздү айткандан алысыраак болот. Анткени өзүн сыйлаган, намысы бар жигит деген энеден жакшы тарбия алган жигит эч качан ага жол бербейт. Мен бүгүнкү күндө Кудайым буйруса, Кудай колдоп, элибиз колдоп өтүп калгандан соң мен биринчиден болуп ошол мыйзам долбоорун киргизейин деп ниеттенип жатам. Мамлекет кепилдикте туруш керек. Эгерде жигит мырзаларыбыз үй бүлөсү менен бул жашоодо ар нерсе болот. Үй бүлөлөрүн чыштап кеткенде ошол алиментти мамлекет төрөп бере турган кылып, мамлекет өзүнүн анан ар кандай багыт менен өндүрүп ала турган жолдору аябай көп. Үйөлөрүнөн ошол мыйзам долбоорун киргизейин деп ниет кылып турам. Анткени эми аял киши деген бул назиктүү аял кишини деген биз карашыбыз керек, асырашыбыз керек. Наоборот, коргошубуз керек. Анан төрөтүп алгандан чыштап коюп, на произвол судьбы өмүрдүн несине чыштап койсо, буну тиги курсагын багабы же кийинтеби өзүңөр деле көрүп атасыңар, жашоо аябай татаал. Мен бир састараны же бир башка жактан карап аткан адам катары эмес, мен бул нерсенин ичинде өскөм. Мен бул нерсени өзүмүн жоон терим менен сезгем десем адашпайм. Анткени мен ички иштер органдарында иштеп жүргөнүбүздө бизге ар кандай фактылар менен аялдарыбыз, апаларыбыз, карындаштарыбыз арыз муундары менен кайрылчу. Биз ар бирине өзүбүзгө болгон мындай адилеттүүлүк үчүн бир мамиле кылып, колубуздан келген кызматыбызды кылып жүргөнбүз. И мен как офицер катары бул биздин аялдарыбыз үчүн күрөшүш, бул биздин парыз деп эсептейм. Мындай ошол жакта иштеп атканда жубайыңыз кооптонуп, өмүрүңүз үчүн иштебей эле койчу, башка эле жумуш карачы деген учурлар болду беле? Мен курсант кезимде жубайым менен таанышкам. Жубайым менен биз бири-бирибизди
сүйүшүп жүрүп чогуу үйлөнгөн баш кошконбуз. Билбейм, мен балким аягандан айткан эмеспи, бирок андай да учурлар болгон, бирок ар дайым мени колдоп кубаттап келген. Жубайыма да чоң рахмат. Мен анын үчүн баалайм, сыйлайм. Эми кооптонгон учурлар болгон, анткени биз көптөгөн ар кандай кылмыштар менен иштеп жүргөн ар кандай учурлар болот. Биздин көз астыбызда канча деген кызматкерлер көз жумуп кетти. Ошондой учурлар болгондо айтылган да учурлар болгон. Жана ошо кылмыштуулук менен күрөшүп жүрүп, анан ал ишиңер бүткөндөн кийин жан дүйнөңөрдө боштук жаралган жокпу? Күрөшүп атып көнүп калгансыңар да. Албетте андай болду. Анткени бул кылмыштуулук менен күрөшүп атканда бул романтика да сыяктуу, бул адамдын өзүнүн образы, адамдын жашоосу болуп калат. Ал токтоп калгандан кийин бир аз ошондой учурлар болду, сагынган кездер болду. Бирок ошол учурда биз коомдук иштер менен алектенип, биздин ниетибиз элибизге бир ак кызмат кылалы деп өзүбүздүн жумуштарыбызды аткарганыбызга байланыштуу мындай бат переходной период, мындай бат өтүп кеттик да ошол моменттенчи. Силерде деле мындай сыңуу болот экен да, жан дүйнөңөрдө. Бул жанагы кылмышкерлерди ар кайсыларды көрүп атып, анан айрым учурдачы ушул боор тартып ичиңиз күйгөн адамдар болду беле алардын арасында, же баары эле желмогуз дей бересиңер? Жок, баары желмогуз дегенден алысмын. Кээ бирки биздин адамдарыбыз муктаждыктан жасап калышы мүмкүн кылмышты. Ошол эле мындай учурда бир курсак ачкалыктан бир уурулук кылып коюшу мүмкүн. Анан бир мушташып кетип, кокусунан өлтүрүп алышы мүмкүн. Конечно, эми адам болгондон кийин сезимибиз да болот экен. Сезим болгондон кийин ушул анча-мынча адашып калган биздин жарандарыбызга ичибиз ачышкан. Ошолорго мыйзам чегинде жол көрсөтүп, мыйзамда кандай туура болсо бир өзүбүздүн бир акыл насааттарыбызды айтып бир жол көрсөткөн да күндөр да болгон адашкандарга. Анан эгерде злостный такыр эле бир мыйзамды сыйлабаган, бир элди сыйлабаган, ар дайым ушул бир зордук зомбулук кылгандар болсо, анда алар да өздөрүнө жарашасын алышкан. Сиз айтып атасыз го 3 балам бар депчи, анан ушундай ар кандай коомдогу терс жактарды көбүрөөк көргөн киши балдарын кантип тарбиялайт жана терс жакка басып кетпеш үчүн баланы кантип өстүрүшүбүз керек экен? Баланы бул үй бүлө деген бул ыйык болот. Мен мисалы үчүн көчөдө жүрүп канча жумуш кылбайлы эмне болбосун, анын эшиктин сыртында калыш керек. Үйгө киргенден кийин ал анткени сен өзүңүн коомуң, ошол жакта сен аталык кылып аткандан кийин, ошол жакта сен башчы болуп аткандан кийин бир туура багытта биринчи ыйманын бекемдеп, экинчиден тарбиясын карап, үчүнчүсүнөн тазалыкты карап, төртүнчүсүнөн бир элине, жерине, мекенине болгон сүйүүсүн арттырып, анан бир бешинчиден бир спортко берип, бир туура багытта тарбияласак, биздин Кудайым буйруса келечектеги мына бүгүн тарбиялап аткан уул кыздарыбыз, алар да чоңойгондо бир элине, мекенине сүйүүсү менен чоңоюп, эртең коомго да бир чоңдогон пайдаларын алып келет деп эсептейм. Сон коомдук иштер менен алек болдум дедиңиз го. Ал эмне болгон коомдук иштер? Коомдук иштер менен биз 2020-жылы пандемия илдети болгондо биз волонтер болдук. Волонтер болуп, өзүбүз ошол мобильный группаларды түзүп алып, концентраторлорду алып алып, элибизге бир кызмат кылалы деген ниетибизде волонтер болуп, элибизге жардам берип жүрдүк. Анан кийин кечээ октябрь окуялары болгондо, революция болгондо шаардагы кайдыгер болбогон жигиттерди катарыбызга тизип, дружинник болуп, шаардын коопсуздугун карап сактап калдык. Бүгүнкү күндө дагы азыр могу региондор аралык бир топ аз иш-чараларыбыз бар, ишмерчемдерибиз бар. Ошол долбоорлор боюнча дагы бир топ көп жумуштар жасайбыз деп ниеттенип турабыз, Кудайым буйруса. Бул депутатка баргандар, депутаттыкка, анан бүт бардыгы экрандан сессияларды көрүп атканда тим эле алаканга салгандай көрүнүп калат экен да. Алардын акыл деңгээли, ниети, максаты. Анан кээ бир адамдар
ушунчалык сонун программалары менен барып, же болбосо тескерисинче коомду аябай колдоого алынып, жакшы көрүнүп барып тияка барганда эле кайра тескери эффект алышат экен да. Сиз ушу баягы ар кандай атка коно берет го, жогорку кеңеш чимкириктер, анан эмне балекеттер дегенчи. Ошолордун катарына туруп калам, же болбосо атым булганып калат деп кооптонгон жоксузбу? Ал кооптуу эми ал жогорку кеңеш дегенде эле ал эл өкүлдөрүнүн арасында да мыкты эл өкүлдөрү бар. Тилекке каршы өзүнүн жеке ойлору менен, жумуштары менен, жеке өзүнүн амбицияларын көздөп баргандар да бар. Элге ак кызмат кылабыз дегендер да бар. Мен алардын да көбү менен мындай таанышмын. Көбүнүн деле мындай жан дүйнөсүн мындай ичинен билбесем да, бирок сыртынан билем. Көбү мындай патриоттук сезим менен элим, жерим деген. Эми чоң коом дегенде ар кандай адамдар болот экен. Мен аяка барып Кудайым колдоп, элибиз колдосо андай деген оюм такыр жок. Анткени менин оюмда бир гана мен жүрөгүмдө болгон сүйүү, бул мекенге болгон сүйүү. Мен мекениме, элиме, журтума бир ак кызмат кылайын деп өзүмүн бүгүнкү күндө түзгөн программаларым менен кетип баратам. Ал жөнүндө даже мындай бир ойлонбоп турмун дагы. Ал бизге Кудайым буюрса ал тиешеси жок деп да ойлойм. Анткени биздин жашоодогу баалуулуктарыбыз, көз караштарыбыз, ой максаттарыбыз бир бөлөк багытта жатат да. Ошондой эле программаңызга мыйзамда кош стандарттуулукка каршы чыгам деген нерсеңиз бар экен. Ал ошого токтолуп кетсеңиз кененирээк. Кош стандарттуулук деген мен ички иштер органдарында да мурда иштеп кеткен кызматкер катары, ардагер катары биз өзүбүз дагы көп нерсени көрдүк. Мына мамлекетибиз 31 жылдан бери эгемендүүлүккө жетишкен болсо, көптөгөн жакшы мыйзамдар кабыл алынды, элдин пайдасына чечилген. Бирок тилекке каршы ошол эле учурда анча-мынча мыйзамдарда бир кош стандарттык бир моменттер да бар да. Бирөөсү толук кандуу мыйзам астында жооп берсе, бирөөсү кандайдыр бир жолдор менен бир буйтап бир алда жолдорун таап алган учурлар бар. Мен өзүмдүн тажрыйбаман көптөгөн могу бүгүнкү күндө иштеп аткан беренелерде, рабочий группаларда мен өзүм да катышкам. Мыйзам долбоорлорун жазышканда да мен ушу иштеп жүргөндө эле катышкам. Мен өзүмүн тажрыйбамда дагы бул мыйзам долбоорлорун канткенде, кайсы моменттерин укреплять бекиткенде, анан элге пайда алып келе турган бир моменттердин оңдойн, түздөйн деп кетип баратам. Кош стандарт деген дагы мен бир толуктап коеюн. Кош стандарт бул эки ача болгондо бир эле мыйзам, эки ача болгондо ортосунда кош стандарт деген түшүнүк келип чыгат да. А менин түшүнүгүмдө ошол деген маселе болбой, адилеттүүлүк биринчи туруш керек. Вот адилеттүүлүк үчүн адилеттүүлүктүн тегерегинде биз мыйзам долбоорлорун иштеп чыгышыбыз керек. Сонун жанагы өзүңүздүн жумушуңузда канча жыл иштедиңиз жана кандай ийгиликтерге жетиштиңиз эле? 2002 жылдан бери ички иштер органдарында иштедик. Милициянын, ички иштер органдарынын отличниги болдук, кылмыш иликтөөнүн отличниги болдук. Уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөшүүнүн дагы отличниги болдук. Бир топ ийгиликтерге жетиштик. Анан бир топ Кыргызстаныбызда болгон чоң коомго чоң зыянын келтирген коррупционерлерди мыйзам жоопкерчилигине тарттык. Чоң кылмыштарды ачканда өз салымыбызды коштук. Ошол эле учурда кош стандарт деген каяктан келип чыккан себеби мен өзүмдүн тажрыйбаман келет. Чоң коррупционерлерди кылтакка илип мыйзам жоопкерчилигине тартканда бул нерсе обратно жагынан тетири иштеп кетип, биз да ошол системанын курманы болуп калганбыз. Бирок адилеттүүлүк бар экен, Кудай жараткан бар экен. Мыйзам чегинде баарысы ушул сыноолорду аттап, өткөзүп, ушу 3 соттук отурумда сотко чейин барган биздин үстүбүздөн бир каралоолор. Ошол 3 отурумда тең акталып чыгып, бүгүнкү күндө астыңарда отурабыз. Анткени канчалаган
чоң коррупционер болсо ошончолук каражаты көп болот экен, ошончолук анын влияниясы көп болот экен, ошончолук аны колдоп коштогон жанагы шайтандын атын минген кызматкерлер да көп болот экен. Ошол себептен бир заматта бизди да каралап чыгышып, кылмыш жоопкерчилигине тартабыз деп чыкканда, биздин адилеттүүлүк үчүн ошол кезде сынбай, ошол эле кезде жүрөгүбүздөгү мекенибизге болгон сүйүүбүздү өчүрбөй, ушул күрөшүп, соттошуп, 3 инстанцияны тең акталып келип, мына бүгүнкү күндө элибизге, жерибизге биз эгерде бир багытта кетели кайра эле ошо ички иштер органдарына кызмат кылсак, биз ойлогон ой максаттарыбызга жете албайт экенбиз, коомубузга көбүрөөк пайданы алып келе албайт экенбиз. Биз, значит, ушу мыйзам кабыл алынган жерде биздин үнүбүз чоңураак жерге жете турган жерге барып, бир өзүбүз үчүн бир чоң команда түзүп алып туруп, элге бир адилеттүүлүктү орнотуш үчүн кызмат кылганы кетип баратабыз, Кудайым буйрса. Негизи кетип баратканыңар жакшы, бийликке барган кишинин көзү тумандап, элдин баары баланча ичтеп этегиңе намаз окуп турганда, бир аз көздү май басып, анан ушул өткөндөгү күнүңүзгө тескери болуп калбайсызбы? Сиз дагы ошол ажыдардын ордуна отуруп калбайсызбы деген нерсе жокпу? Жок, бар, ал коркунуч бар. Анткени биз адам баласы экенбиз, биз камсыз эткен пенде экенбиз. Биздин өзүбүздүн тажрыйбабызда, тааныштарыбызда дагы болгон окуялар болду. Бийликке жеткенге чейин жакшынакай эле адам катташып, элге кызмат кылган түптүз. Анан бир учурда эле бир бийликтин учуна бир жетип алгандан кийин такыр эле алмаштырып койгондой, бизде ата бабабызда калган жакшы макал бар. Бирөөнү сынагың келсе бийлик менен же акча менен сынап көр деген жакшы макал бар. Бирок жараткан Кудайым өзү колдосун, өзү өз жолунан адаштырбасын. Ал коркунуч бар, бирок мен алга жол бербегени аракет кылабыз. Биздин чын дилибиз менен элибизге, мекенибизге ак кызмат кылабыз деген ой максатта турам. Илгери Шералыга тиги ошол эски күндөрүң унутпа деп чокоюн илип коюптур тарыхтачы. Ансыңар сиз дагы деп формаңызды илип коюңуз да. Дамир ушуларды унутпа деп. Эң туура. Мен өз тарыхын унуткан элдин келечеги болбойт дейт. Мен ар дайым күндө эртең менен турганда ошол тарых өзүмдүн жашоомдон өтүп кеткен бир баскычтарды бир эстеген аракет кылам да. Андан кийин өзүңүн күн тартибиң бекиткен аракет кылам. Вот ошондо адашууга бир аз барбайсың деп ойлойм. Анткени өзүңдүн тарыхыңды унутуп, баскан жолуңду унутуп койсоң, биз эми камсыз демеген пенде адам баласы бат эле адашуучу да, адашып кетебиз. Ошон үчүн өткөн кеткен күндөрдү эстеп, өзүбүзгө эстетип, силер эң туура айттыңар. Бул Шералы сынган кылычта Төлөгөн Касымбековдун баянында келет. Бул чокоюн ханын илип коюп, анан ошол эле учурда чокоюн илигендердин сен деген каяктан келип чыккандыгыңда деп бунун намысына тиіп бир бөлөк нукка бурмалашкан, бирок мен андан алысмын, Кудайым буйрса. Сон баягы бош убактыңызда мындай китептерди окуп, жан дүйнөңүздөрдү байытып, ушундай нерсеңиздер барбы? Бош убактымда мен көптөгөн бүгүнкү күнгө чейин көптөгөн китептерди окудум. Анан өзүм спортту да жакшы көрөм. Бала кезимден бери эле спорт менен машыгам. Кайсы спорт немеси? Азыр бүгүнкү күндө өзүбүздүн мындай фитнес менен алектенип атабыз. Мурда күрөшкөнбүз. Азыр өзүм жылкыларыбыз бар, аттарыбыз бар. Аттарды мен жашоомдо бир бөлөкчө орду бар. Аттарга менен постоянно байланышта болом, постоянно минип, кичине улак чабып, ошентип хоббилерибиз деп айтсам адашпайм деп ойлойм. Жылкы баласы кадимкидей адам менен ушундай көкүрөгү менен сүйлөшөт деп коет, бири-бирин сезимтал болот, сезишет деп коет. Байкайсызбы ушул нерселерди? Жылкы ат адамдын канаты дейт. Жылкы аябай акылдуу жаныбарлардын бириси. Жылкылар менен, аттар менен эгерде бир мындай адамдын өзүнүн бир байланышы болот.
эгерде сен бир жан дүйнөң сүйүнүп турса, жылкыңда бир бөлөкчө болуп ойноп турат, бир жан дүйнөң бир зейниң кейип турса, ал да сени кабыл алгандай болуп, мен кадимкидей эле ошо аттарды минип сүйлөшкөн учурлар да болот, мындай аттар менен баарлашкан учурлар да болот. Эми алардын сөзүн уга албайсың, бирок мындай сезгендей болосуң да. Баягы кесибиңизден улам мындай суроо келип атат. Кесибиңизден улам бир аз корс болуп көнүп калгансыз да, анан романтика жаатына кандай болдуңуз экен деген аябай ичимде суроо пайда болду. Романтика багытында эми билбейм, аны мен романтикмин десем бир аз туура эмес болуп калат деп ойлойм. Бирок биз аялдар үчүн күрөшкөнү кетип бараткан адам, аялдардын акысы үчүн туруп берем деген адам, мындай жүрөк сезимдери бир бөлөкчө болот деп ойлойм. Анткени эч кайсы эмес, бир көпчүлүк мындай эркектер аялдын акысы үчүн күрөшөм деп чыкпайт. Ошол бир чоң бир маселе да эми. Ошол эле кесибиңизден улам кечирип коюңузчу, ушундай суроо болуп атат. Сиздин кол бутуңуз мындай иштеп кетпей жайы жокпу дейм да. Үйдө жеңемди көтөрүп чаппай. Жок, андайдан Кудай сактасын. Жеңеңерден өзүнөн деле тастап сурасаңар болот. Биз 15 жылдан бери баш кошконубузга 15 жыл болду. Бир кол көтөрүп же бут көтөргөн фактылар андай жок, Кудайга шүгүр. Андай да болбойт. Анткени мен бир жашоодогу баалуулуктарым бир аз бөлөкчө. Аял кишини биз сыйлашыбыз керек, асырашыбыз керек. Аял киши гүлдөй да. Аял кишини гүлдөй суусун куюп турсаң, жана кургап калган жалбырактарын алып ухаживать этип турсаң, ал дагы мындай ачылат. Менин оюм ушундай. Романтика деле ушул да байке. Бир аз бар экен анда. Бар экен. Үйрөнүү бар экен да, ошону өстүрүш керек болот. Гүл берип дегендей, жак бактарга чыгарып. Жа, андайлар бар эми. Антиги жеңеңерден өзүнөн сурашыңар керек экен да. Абдан сонун. Балдарыңыздын келечекте ким болушун каалайсыз? Сиздин жолуңузду жолдоп, ички иштер органында иштейм десе, тоскоолдук кыласызбы же колдойсузбу? Албетте, балдарыбыздын биринчи моментте элге, мекенге кызмат кылуусун каалайм. Анан келечек муунда баланын кесибин тандашка өзүнө жол бериш керек. Анткени Конфуций айткан экен, адам баласы өмүрү бою акырына чейин иштегиси келбесе, жүрөгүнө жага турган жумушту тандаса, иштегендей болбой, жүрөгүндө жаккан нерсеси менен, толкуну менен кетет деп айткан экен. Мен эч качан бир тоскоолдук кылбайм. Кайсы кесипти тандаса, мен өзүмдүн акыл насаатымды айтып, жолумду көрсөтүп, аталык парызымды толук аткарам деп ойлойм. Жакшы. Мындай эркек адамдарда деле балдарына болгон эл жүрөө сезими ойгонот да, анан мындай кучактап, өп, чыттап деген нерсе барбы силерде, же дистанция кармалышы керекпи? Ата деген сүрүү болуш керекпи? Ата деген атадай болуш керек, сүрүү да болуш керек, бирок өзүнүн мээримин өз убактында көрсөтүп да туруш керек. Албетте, бала деген бул да гүл. Баланы канчалык мындай жан дүйнөң менен өзүңө тартып, кучактап, жыттап, жакшы тарбия берсең, ал да мындай толук кандуу тарбия алып, эртең коомго чыкканда бир комплекси жок, бир жакшы бир инсан болуп чоңоет. Көп нерсе комплекстен, анан бала чагынан дейсизби? Бала чагынан көп нерсе ошол башынан алган тарбиясынан, анан ошо башында комплекс түзүлүп калган моменттерден анан кийин бир образ жаралып келип атпайбы бүгүнкү күндө. Ошон үчүн балага мүмкүнчүлүк болушунча балдарыбызга бир жакшы тарбия бергени, өзүбүздүн мээримибизди аябаганы аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Жана кылмыш кылып аткандарды мындай бир аз иликтеп, жашоо турмушуна көз салып, кандай шартта чоңоюптур, аны муну деген мындай иликтөөлөр болгондо бир образ чыгат го. Демек, ата-энелер момуну кылбаш керек экен, момуну кылбаш керек экен, момуну кылганда момундай балдар чыгат экен деген нерсе түзүлдүбү? Ооба. Биз албетте иштеп атканда бүт жагына баа берип жүргөнбүз. Ата-энелер бүгүнкү күндө
биздин уул кыздарына биринчиден эркиндигин четтетпеш керек. Экинчи очередь ыйманга көбүрөөк чакырыш керек. Ыйманга чакырып жөн эле сөз менен эмес, өзү ыймандуу болуш керек. Өзүнүн жасап аткан күнүмдүк иш аракеттери менен көрсөтүш керек. Анан кийин балдарга жакшы тарбия бериш керек. Балдарга өзү багыт менен, өзүнүн мындай иш аракеттери менен жол көрсөтүш керек. Анан жанагы айтат го, өзүң айтканың бөлөк, жасаганың бөлөк болсо эми балдарыбыз деле бизди көрүп эле чоңоет, алар да чоңоюп калышты, акыл эстүү, жайлуу. Анан айтканың бөлөк, жасаганың бөлөк боло турган болсо, анда ошол жанагы результат келип чыкпайт. Анда ушу бала кезинен эле бир эки ачаны ойлонгондой болуп жаралып калат деп ойлойм. Агам ушул депутаттыкка баратыптырсыз. Анан көбүрөөк жумушуңуз жөнүндө сүйлөшкөнүмдүн себеби ушул жакшы адамдардын аракеттери, ушул коомчулукка тийгизип аткан пайдасы силердин көкүрөгүңөр деле ушул көрүнүп калса деп атам да. Анткени баарын эле желмогуз баарын деп эле бирдей калыпка сыйдырып жаманатты кыла бериш болбойт деп ойлойм. Ошондуктан биздин өзүбүздүн командабыздагы пландары бар. Ушундай адамдардын ар кандай кесиптердин чыныгы жан дүйнөсүн сууруп, алардын жакшы жагын көрсөтүү деген. Кудайым буйруса, ал учурда да сизге жардамга келебиз. Рахмат. Биз даярбыз. Кандай ой пикирлер өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшкөнгө даярбыз. Сон атайын келип көкүрөгүңүздү ачып, мындай жөнөкөй карапайым адамдын мындай бейнесин ачып бергениңиз үчүн мен аябай ыраазымын агам. Сизге чоң ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Өтүп калсаңыз, анда жакшы бир көйгөйлөрдү Кыргызстандын өзгөчө кыздардын укугун коргойм жана зордук зомбулукка каршы күрөшөм дегениңиз мага абдан майдай жагып атат. Демек, кыз кишилер, кыздар мындай нерсени колдош керек деп ойлойм. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн Дамир мырза менен маек курдук жана кыздардын укугун ойлонгон эркектердин саны арбысын деген жакшы сөз менен программабыздын соңуна чыгарабыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.